Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим, урматтуу момун мусулман бер туугандар. Кудай буйрса биз ниет-Аманат коомдук фонду бүгүн 5 ноябрга караган түнү Кыргызстандан ушу 5 бейтапты алып Индия Нью-Дели шаарына кетип баратабыз. Бул инсандарды сиздер жакшы тааныйсыздар, жакшы билесиздер. Мына сиздердин колдооңуздар менен, сиздердин жардамыңыздар менен ушул нерсеге, ушул деңгээлге жетип атышат. Мына азыр оң жагымдан баштасам, Татынайым деген кыз көп инсандар азыр сурап атат, бул барып келди эмес беле депчи. Бул Татынайым ооба барып келген, операциясыз жакшы болуп кайткан, бирок 6 айдан кийин келип повторный анализ тапшырасыңар деген 15 жашка чейин Татынайым Индиядагы врачына барып, өзүн ошол врачтардын көзөмөлүндө болуп турат. Урматтуу туугандар, ошондуктан азыр Татынайым повторный анализге кетип баратат, Кудай кааласа. Жанымда турган Асылбек каарыны жакшы билесиздер. Урматтуу мекендештер, урматтуу кыргыз элим. Асылбек каары буга чейин бир нече ММКлар аркылуу, интернет соц тармак аркылуу канчалаган элибизге коомчулукка чыккан. Мына ушул бала 2017-2018 жылы төрөлгөн, 2017 жылы 18 жылы төрөлгөн, көзүндө шишик менен төрөлгөн. Бир эмес, эки ушундай көйгөйлүү маселеси менен төрөлгөн. Жана жүрөгүндө дагы 2 тешик болгон. Мына былтыр 2018 жылы бала жүрөгүнөн операция жасалган. Кудайга шүгүр, операциядан жакшы чыккан. Ошондо врачтар айткан, жүрөгүнүн операциясы тигилиши качан жакшы болгондон кийин анан көзүнө киришесиңер деген. Мына Кудай буйрса азыр өтө жакшы ниет менен, жакшы үмүт менен ушул Индия жерине ушул Асылбек каарынын баласы Табаракты алып кетип баратабыз, Кудай кааласа. Урматтуу туугандар, ушунчалык жардам бердиңиздер Татынайымга, ушул Табаракке, Асылбек каарынын үй бүлөсүнө жана Алиханга, Асылбек каарынын ушул баласынын жүрөгүнүн операция болушуна жана 3 бөлмөлүү, 4 бөлмөлүү заманбап ак өргөлүү болушуна дагы себепкер болдуңуздар. Мына Кудайга шүгүр, азыр сиздердин колдооңуздар менен ушул инсандар мына азыр Индияга кетип баратат, Кудай кааласа. Сол жагымда турган Алихан деген баланы тааныйсыздар. Бул Алихан Алайдын тургуну болот. Мына ушул так Татынайымдай болуп ооруйт. Булардын оорусун айтып кетсем, красный клеточный аплазия деп коет. Кыргызчасы канды айландырып бере турган сөөк чучуктар иштебейт. Мына ошол инсандар азыр ай сайын кан куйдуруп турат. Мына азыр карап турасыздар, мына кубарып. Былтыры так ушул жерде, ушул Татынайым дагы ушул жерден устазыбыз дин алымы Нематулажынын дуасы менен мына ушул жерде узатылды эле Индияга. Операциясыз сакайып келди эле, Кудай буйрса. Мына азыр ушундай кубарып кеткен ушул Татынайым дагы, азыр Кудай кааласа Алихан дагы жакшы үмүт менен кетип баратат. Дуа кылып туруңуздар. Ушул бала дагы операциясыз Индиядан жакшы болуп кайтсын, иншалла. Мына ушундай туугандар, Кудай кааласа биз азыр өтө бир жакшы үмүт менен, мына ушул инсандар өтө жакшы үмүт менен, өтө жакшы бир ниет менен кетип баратышат. Ошондуктан мен сиздерге айтаар элем, дуа кылып туруңуздар. Ушунча жардам бердиңиздер. Мен сиздерге, биз сиздерге ниет-Аманат коомдук фонду жана ушул үй бүлөлөрдүн атынан терең ыраазычылык билдиребиз. Жалпы кыргыз элим аман болуңуздар. Кыргызды таштабайт деген мына ушул далилдеп атасыздар. Мына ушул инсандарга өзүңүздөр мусафир болуп, кыйналып, өзүңүздөрдө жок болсо дагы барын табып, мына ушул инсандарга бердиңиздер, жардам бердиңиздер. Мына ушул инсандар ушул деңгээлге жетип, жети уктаса түшүнө кирбеген Индия жерине ден соолугун чыңдоо үчүн кетип баратат, Кудай кааласа. Асылбек таксыр бир кыскача айтып кетсеңиз, элибиз сизди канчалаган элибиз бир сизден бир маалымат берип туруңуз, ушундай деп сурап келишет. Мына бүгүнкү күндө Индияга кетип баратасыз. Кандай сезимдер болуп атат? Кандай үмүт менен кетип баратасыз? Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим, урматтуу мекендештер. Рахмат, Алла ыраазы болсун барыңыздарга. Ушу бизди колдодуңуздар, Кудай калса, канчалаган кыйынчылык оор күндөрүбүздө бизге шерик болдуңуздар. Биз албетте сиздердин сөзүңүздөрдөн, жардамыңыздардан, ар бир кылган ишиңиздерден эргүү алып, биз мына Кудай калса мына баланы 2 жаш кылып чоңойтуп алдык. Чынын айтсам, менде бир жагынан коркуу сезими, бир жагынан сүйүнүү сезими, бир жагынан үмүт сезими болуп атат. Эми бир жагынан дейм, атам энем тааныбаган жерге барсам кандай болот деп корксом, экинчи жагынан сүйүнүү, ушу баланы чет мамлекетке алып барганыма, ошо кыялыма жеткениме сүйүнөм. Үчүнчүдөн, балким бир көз тамыры болуп, ошол нерсени улап калышар, балким бир нерсе болуп калар. Жок дегенде бир 10% көрүп калар балам ушул жарыкчылыкты деп үмүт менен кетип атабыз. Эми Кудайым ушул 3 наристенин тең Кудай таалам ушу үмүттөрүн, кыялыбызды Кудай калса ишке ашыш насип кылсын. Дагы Кудай калса барыңыздарга рахмат, Алла ыраазы болсун.
Буйруса баары жакшы болот. Баардыгы Алланын буйругу. Мына ушул деңгээлге чейин Аллах таалам жакшы жеткирди. Кудай кааласа бала да жакшы болуп кайтат. Сарсан болбоңуз, кыжалат болбоңуз. Алихандын атасы мына бир тууганыбыз турат. Мына азыр алгач ирет, сиз Индияга алгач баратасыз. Кандай үмүт менен баратасыз? Кандай сезимдер менен баратасыз? Эмне кыялдар менен баратасыз Индияга? Биз жакшы ниеттер менен барып атабыз, жакшы болуп кетсин деп. Кудайым жеңилинен берсин. Шифасын ошо эл журтту ниет-Аманат фондусун Алла таалам себепкер кылып, балам ошоктон жакшы болуп кетсин деп жакшы ниеттер менен кетип атабыз, Кудай кааласа. Элге журтка рахмат. Алла таалам жакшы эмелерди, Алла таалам ыраазы болсун. Элге рахмат. Неме карабай жакшы жардам бериштейлер. Кудайга шүгүр. Жакшы. Аллах ыраазы болсун. Буйруса баары жакшы болот. Сарсан болбоңуз. Мына Зулфия эже, өзүңүз Индияны мына бул инсандар биринчи ирет барачат. Бирок сиз барып келдиңиз ал жака. Көрүп келдиңиз. Ал жактын врачтарын сезип, эмне жумуш аткарат, кандай элге кызмат кылат, кандай мамиле кылат, баардыгын көрүп келдиңиз. Мына ошол боюнча элге бир бөлүшүп кетсеңиз, кызыңызга кандай мамиле жасашты? Сиз мындай ишене алдыңызбы? Бир кыскача айтып кетсеңиз да. Ооба, туура айтасыз Медер. Биз 2019-жылдын февраль айында кетип, май айында келдик. Буюрса баары жакшы, өтө баа берерлик, билим деңгээли, адамга болгон мамилеси өтө кичпейилдик менен ошо жылуу сөзү ушунчалык мени кубандырды. Анан Татынайымды дагы текшерип көрүп, Кыргызстандын врачтары, мен ачык эле айтам, сакайбайт деген. Ал жака баргандан кийин буюрса лечение менен сакайтабыз, 80% шанс бар дегенде мен чын ишенген жокмун. Себеби баягы мен меме ошол сакайбайт деген Кыргызстандын врачтарынын сөзү орноп калган экен. Ал жака баргандан кийин өзүң деле Медер чогуу жүрүп уктуң, көрдүң, Татынайды сакайып кетет деп айтканда ишенген жокмун биринчи өзү. Негизи дары менен сакайт дегенде Алла тааланын буйругу экен. Бир жумада өзгөрүш болуп, Татынайымдын каны көбөйдү. Өтө баа бердим, өтө кичипейил, аябай жакшы карады. Врачтары мага жакты. Булар дагы буйрса. Бараткан Асылбек таксырга жана Алихандын ата-энесине эмне деп айтар элеңиз? Кыскача айтып кетсеңиз. Ниетти түз кылып, Алладан суранып, чоң ишеним менен ыклас кылып барсак, буйрса баардыгы жакшы болот. Иншалла. Мына ушундай туугандар, баардыгын көрдүңүздөр, уктуңуздар. Азыр 3 бейтап менен тааныштырдым. Bundan башка дагы өзүнүн каражаты менен бараткан инсандар бар. Аларды мен көргөздөн баш тарттым. Урматтуу туугандар, дуа кылып туруңуздар. Дуа кылып туруңуздар. Сиздер ушунча жардам бердиңиздер. Сиздердин дуаңыздарга биз жана ушул үй бүлөлөр муктажбыз чындыгында. Биз азыр ошол кайсыл жакта жаткан, бирок медицина тармагы эң өнүккөн алдыңкы мамлекеттердин катарына кирген Индия, Нью-Дели шаарына кетип баратабыз. Кудай кааласа, жакшы үмүт, жакшы ниет менен кетип баратабыз. Кудай буйрса, Аллах таалам эч качан бизди шерменде кыла көрбөсүн. Ушул инсандар эмне ниет менен барган болсо, ниетин Аллах таалам кабыл кылган болсун. Ушул инсандар ойноп күлүп, чуркап кайтканды Аллах таалам насип эткен болсун. Жакшылыктардын, жакшы күндөрдүн үстүндө сиздер менен ушул инсандар жолукканды Аллах таалам насип эткен болсун иншалла. Ассаламу алейкум. Анда эмесе биз регистрациядан өтөбүз, Кудай кааласа. Анан ал жака барганда дагы Кудай кааласа эмне болуп атат, кандай болуп атат, булардын маселесин сиздерге Кудай кааласа бөлүшүп турабыз, урматтуу туугандар. Мына ушундай. Баарыңыздарга чоң рахмат. Hayır.
Именно уже сізді қарап тұрайыншы.